Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 20 август 2025 жыл мен сіздерге Фрунзенскийде жайгашкан ушундай чоң жолдун жээгиндеги жаңы новостройка домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө информация бермекчимин. Жакшы жери 2-чи кабатта жайгашкан, планировкасы сквозной, ремонтко берилген. Келип, кадимкидей ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Мен турган жер Фрунзенский, бул жак болсо Алымбек Татка көчөсү болуп калат. Ал жакта Исламбек рестораны бар. Ошол тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Же шаар жактан жүрүп келсеңиздер болот. Сатылуучу квартирабыз 2-чи кабатта, строй компания Пикстрой, домдун аталышы болсо Ривер Парк турак жайы. Жүрүңүздөр эми. Чыгыңыздар, квартира жөнүндө маалымат берейин сиздерге. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келип калдым. Сиздер мен айткан подъездге кирип, 2-чи кабатка чыгасыздар. 2 лифт бар экен, орнотуп коюптур. Негизи лифттин деле кереги жок. Себеп дегенде квартирабыз 2-чи кабат. Мына эшикти ачып кирип келе бересиздер. Планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Аянты канча дей турган болсоңуздар, 84 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Отоплениясы билишимче центральный бул жерде и ремонтко берилген. Алып, кадимкидей ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Бул жак эң негизи кирүүчү эшик. Бул жакта бир комната, кухня, и мына жак спальня. Санузелдер отдельно. Ошондо бул жак гостиный болуп калат. Аянты 84 квадрат метр чыгат. Так, туугандар, мына бул гостиный болуп атат менимче. Конок бөлмө. Анан бул жактан ошо айнек терезелери панорамный. Айтайын дегеним, домдун алды тарабын карайт. Күнгө бет, после обеда күн тиет. Мына отопление түтүкчөлөр чыгарылган. Бул жак ошо айнектери панорамный. Бул жактан эле көрүнүп турат, мына. Ленин, азыркы Алымбек Татка көчөсү, асфальт болгон, машиналар вызылдап эки жакка өтүп аткан учуру. Так, жакшы. Бул ошондо гостиный болду. Эми кааласаңыздар спальня кылып аласыздар, эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Бул жакта да бир кладовка сыяктуу бир комната бар экен. Кааласаңыздар кладовка, кааласаңыздар склад, кааласаңыздар санузел. Эми санузел го гостиныйга кылынбайт. Ошо кладовка катары колдонсоңуздар болот. Так, туугандар, эми мына комнатага кирели. Бул жак ошо кичинекейраак, эми спальня кылса жарашуудай. Ылдый тарабы наливной пол, стяжка болгон, тегизделип, дубалдары кумшубак, электромонтаж бүткөн, айнек терезелери коюлган, көрүнүп эле турат и отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган. Эми бул жака кирели. Бул жак кухня. Газ бар, канализациянын турбалары, сливтери кеткен, бардыгы даярдалган. Эми ремонтко берилген дегенден уже бардыгы эле түшүнүктүү болот. Анан мына домдун алдыда эле барыңыздарга кызык. Подземный паркинг бар. И мына жакта детский площадканы деле кылып коюптур уже. Анар жак уже Шанхай гостиницасы болуп калат. Так, на газ бар. Так, аянты дагы чоң, сквозная планировка. И бул жак ажаткана. Бул жака жүрүп келсек, бул душ. Чоң болуп турат, ичи азыр караңгы болуп турат. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы келип таанышып кетесиздер да. Азыр эми квартира издегендер көп, тем более 2-нчи этаж экен. Баасы бийигирээк болот и сатылышы тез болот. Аянты 84, ар бир квадрат метри болор баасы $1000 бааланды. Болушу $1000 деп айтып кой деди. Эми билбедим. Балким нагасаңыздар болсо, сүйлөшүп көрсөңүздөр кичине түшүрүп береттир. Эсим номер экранда жазылып, барыңыздарга ийгилик, ал жагын эс менен сүйлөшөсүздөр. Биз болгону реклама кылып чыгарып беребиз, билесиздер. Лайктан басып, дос, таныш, туган, урук, группа, бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Азыр квартира издегендер көп, тем более Фрунзенский өзүнчө эле бир центр болуп калды. Мисалы, келечек деле центр, Араванскийге өтсө, Араванский деле центр. И ошол сыяктуу эле Фрунзенский дагы центр болуп калды. Керектүү нерселер бар, население көп. Барыңыздарга ийгилик, колдон жарбаңыздар.